Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү маанайыңар жакшыбы? Ушул күндүн нурундай ар бириңердин үй бүлөңөргө жылуулукту, жарыктыкты каалап кетмекчимин. Бүгүн биз адай окуу сабагын өтмөкчүбүз. Сабагыбыздын темасы кыргыз тили, мамлекеттик тил. Сабагыбыздын максаты кыргыз тили мамлекеттик тил экенин билебиз. Эске сактообуз, сөз байлыгыбыз, сүйлөө маданиятыбыз калыптанат. Эне тилин урматтоого, ынтымактуулукка багыт алабыз. Мамлекеттик тил мамлекетте иш кагаздарын жана сот иштерин алып барууда, жалпы билим берүүчү орто мектептерде, жогорку окуу жайларында окутууну жүргүзүүдө бир өлкөдө милдеттүү колдонулуучу тил. Кыргыз СССРдин Жогорку Совет тарабынан 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз СССРинин мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам кабыл алынып, андан соң кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген. Андан соң Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйындарынан жаңыланып, анда кыргыз тили мамлекеттик тил, ал эми орус тили расмий тил деп жарыяланган. Кыргыз тилине мамлекеттик тил статусунун берилиши адилеттүүлүктү калыбына келтирүүгө болгон зор кадам. Ошону менен бирге коомдун руханий жаңыланууга, жаңыча ой жүгүртүүгө багыт алуусу. Тил улуттун баа жеткис зор байлыгы болуп саналат. Тил улуттук руханий курал. Ал улуттун мүнөзүн, өз алдынчалыгын айкындайт. Мамлекеттик тил кыргыз тили бардык мекеме ишканаларында, уюмдарда, билим берүүдө, маданият, массалык маалымат каражаттарында, илимде, мамлекетте, өкмөттүк башкаруу органдарында, коомдук уюмдарда жана жеке менчик тармактарында, транспортто, соода-саттык, саламаттыкты сактоо, тейлөө ишканаларында колдонулат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили түрк тилдеринин курамына, анын ичинен кыргыз кыпчактуулугуна кирет. Эми мен силерге китебиңердин 126-127 беттеги текстти окуп берейин. Кыргыз тили мамлекеттик тил. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Анда кыргыз элинен сырткары орус, казак, өзбек, тажик, уйгур, корей, дунган, немис жана башка түрдүү улуттагы элдер жашашат. Алар бири-бири менен өз ара ынтымакта турушат. Мамлекеттик тил улуттардын ортосундагы байланыштын, пикир алышуунун куралы. Эгерде Кыргызстанда жашаган бардык улуттар мамлекеттик тилди мыкты үйрөнө алышса, баары тең орток тил катары кыргыз тилинде пикирлешип, кайсы жерде болбосун бири-бирин толук түшүнүп кете алышат. Мисалы транспортто, соода-саттыкта, ооруканаларда же бейтапканаларда жана башка. Тил улуттар ортосунда достуктун да тили. Канча тил билсең, ошончо тил билесиң деген накыл кеп бар. Анын мааниси канча көп тил билсең, ошончо адамдар менен пикир алышып, мамиле түзүп, алардын жан дүйнөсүн түшүнө аласың дегенди түшүндүрөт. Эми силерге тапшырма, канча тил билсем, ошончо адаммын деген макалдын маанисин чечмелеп жана тил жөнүндө макал лагап жаттайсыңар.